Кадимки болотшер Манас аэропорту тарапка кетип бараткан аймактын ыңгайлуу жерине балык чарбасын өркүндөтүп, ушу тапта жеке тиричилиги менен алектенип аткан чагы. Күзгү саясат кызыган сайын улам бир көрүнүктүү ишмерлер Бокенин үйүнө байма-бай катташып, келечек пландарды түзүп атышканы жашыруун эмес. Эки революцияда тең эрдик көрсөткөн Кайран Кыраан бул саамда Кыргызстанда кырдаал жакшы болбой калганын божурап, оор күрсүнүп баш чайкап олтурган чак экен. Азыркы болуп аткан саясий окуялар убактылуу көрүнүш, чыныгы тарых башка. Жакында баары башкача болуп өзгөрөт деп Боке сыргаткан маанайында гүрүлдөптүр. Бул эмнени билдирет? Жөн жерден баатыр мүнөз агабыз козголчу эмес эле. Түштүк кланы өз ара биригип 4 илтик 5 илтик болуп атканда президенттикке талапкер Канатбек Исаев түндүктүн 3 илтигин түзүп, жакынкы күндөрү биригүү кадамдары менен коомчулукка жар салууга шымаланып турган чагы. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Өмүрбек Бабановду туу кылып көтөрүшүп, Канатбек Исаев менен Темирбек Асанбеков үчөөнүн биригүүсү бышып калгандай. Бул идеянын дирижеру Каке өзү болуп, президенттик шайлоого аттанган 3 талапкер бириксе, андан соң башка саясий күчтөрдү да Бабановдун айланасына баш байлоо, жеңишке жетишүү жагынан максат коюшканы жашыруун эмес. Ошондо кандай болуп калат? Албетте бул суроонун жообун табуу кыйын. Сыягы кайсы тарапта биригүүнүн маңызы, стратегиясы мыкты болсо, ошол жагына ооматуу ойбу. Өзүнүн тар чөйрөсүндө Мукан Брат деген гана ат менен аталган Абулгазиев премьер-министрдин милдетин аткаруучу болду. Учурда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммедкалый Абулгазиев өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин өкмөт башчынын да милдетин аркалайт. Кызыгы тарых бетинде милдетин аткаруучу болсо да Абулгазиев деген премьер-министр болгондугу айтылып кала берет. Андан да кызыгы бирер кул бир эле күн бул кызматка олтурганда оңбогондой менчиктештирүү менен кызмат орундарын соодалап жиберүүгө жетишкенин эске алсак, Мухаммедкалый мырза да бир топ нерсеге жетишчүдөй. Далай чырдын башы болгон Байболовду башкы прокурорлуктан алып түшүү менен Текебаевди темир торго олтургузууга курал болуп берген Альфаком Мегаком уюлдук байланыш компаниясын сатуу чечими чыкты. Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков сатыктын баасы 13,5 миллиард сом деп аныкталганын айтты. Өкмөттүн бул тууралуу буйругу 18 августта чыккан. Сунуштар 25 сентябрга чейин кабыл алынат. Экиден көп сунуш түшсө, тандоону Маммүлк фондунда түзүлгөн комиссия жүргүзөт. Ал арада Рэпвелл деген аталыштагы компания Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин айтып чыкты. Кыскасы, Далай чырдын башы боло турган, Далай сырдын уюгу болгон бул ишкананы эптеп мөөнөтү бүткүчө Будамайлави бардык балээден кутулгусу келип жатканын ачыктап койду. Бирок тарых алдында кантип актана алышаарын эч бир айта албастыр. Баарынан парламенттин звездасы болгон Байкуш Мээрбек деген бала кантет эме. Ишсиз калабы ошондо. Саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык мекемелердеги каржылык териштирүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акча уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Министрликтин коомдук кеңеши болсо ички аудиттен сырткары эсеп палатасынын буга чейинки жылдык текшерүүлөрүндө 100 миллион сомдон ашуун каражат жең ичинен желип кеткен учурлар болгону менен зыяндын орду толтурулбай келатканын билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлиги биринчи жолу ички аудиттин жыйынтыгын ачык жарыялап, министр өзү эң көп акча уурдалган мекемелерди атады. Ал бул жолу каржылык мыйзам бузууга жол берген жетекчилер кызматтан гана айдалбастан, зыяндын ордун төлөтүү чаралары күчөтүлө турганын убада кылды. Президенттик шайлоонун алдындагы чымынды пилдей көрсөтүү пиар жүрүшү кайрадан башталды. Маселен, интернет сайттардын бири президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Москвага барып, Россия бийлигин таасирдүү фигураларынын бири менен жолугуп, узакка сүйлөшүп кайтты маанайдагы маалыматын жарыялады. Мындай маалыматтын жарыяланышы да жөн жеринен эмес экенин жакшы билебиз. Муну менен алар Бабановду Россия колдоп атат деген коомдук пикир жаратууну көздөп атышканы түшүнүктүү. Айтур Бабанов өзүнүн Москвага сапары тууралуу маалыматты заказ менен жарыялаткан соң ага түрдүү комментарийлер жазылды. Мисалы, Бабанов Москвага барып, кайсы бир саясатчынын жардамчысынын экинчи жардамчысы менен жолугуп келсе керек го деген сыяктуу. Ал эми ишенимдүү булагыбыздын кабарлашынча Бабанов Москвадагы жоортулунда Орус президентинин аппаратындагы чечүүчү адам менен эмес, Россиянын тышкы иштер министрлигинде иштеген катардагы эксперт менен чайлашыптыр. Бабанов эмнеге өзүнүн жердеши болгон кадыр барктуу кишилерден бата сурабай? Кайдагы кадыр баркына көлөкө түшүп калган саясатчылардан бата сурады?
Же бул дагы кайра Бакиевтердин бийлигин кайтаргысы келеби деген түпөйүл суроого жооп таба албай калышкан. Айрым маалыматтарга караганда Өмүрбек Бабановго таластык аттуу баштуу аксакалдар өздөрү бата берүүдөн баш тартып коюшкан. Анан өзүнө жердеш аксакалдар бата бербеген Бабановго Кремль бата бермек беле. Кайсы гана тармак болбосун, негизи артык баштай сезилген кадрларга көзүбүз чалдыгат. Биздин министрликтерден түрдүү кызыкчылыктарды байкайсың. Сапатсыз замдар арбын, эмесе кеп кезегин негиздеп берели. Маселен, Ички иштер министрлигинин орун басарлары Сүйүн Өмүрзаков менен Курсан Асановдун кыйратканда эле иштери жок. Шымдарын өчөшө өйкөшкөндөй болушуп, очойгондой олтурушкандары кандай я? Эмне иш кылышты, коомчулукка белгисиз, ИИМдин генералдары катары жүрүшөт, мындайларды апельсиндер деп коюшат. Анан калса бизнесттерин гүлдөткөндөрү, аркыл бүдөмүк иштерди крышевать этишкендери жалганбы? Коомдук коопсуздук абалыбызды чыңдоого салым кошо алышпай, кабинеттеринде же жайханаларда тымызын интригаларды жүргүзүшүп, шайлоодон кийин министр болобуз дегендей озондошу кантип жандап түңүлбөйсүң. Саясий оюндардан айланышпайбы, андан көрө чын жүрөктөн мамлекет үчүн иштеп коюшса не? Же бул экөөнү ИИМден сүрүп салыш керекпи? Президенттикке талапкерлердин 6 гана борбордук шайлоо комиссиясына кол топтоо баракчаларын тапшырды. Маалымат боюнча Темир Сариев 60 000, Өмүрбек Бабанов 107 000, Өмүрбек Текебаев 38 642, Бакыт Төрөбаев 72 298, Сооронбай Жээнбеков 50 044 жана Адахан Мадумаров 43 871 жарандардын колун топтоп тапшырышкан. Кол коюлган баракчалар 26 августка чейин кабыл алынат. БШК Текебаевдин кол чогултуу үчүн сарпталган чыгымдар шайлоо фондунан каржыланган эмес деп, чогулткан колдун баары жараксыз деген чечим кабыл алган. Аталган комиссия 3 талапкерди расмий каттоодон өткөрүп күбөлүк тапшырган. Учурда президенттик шайлоого аттана турган 49 талапкер калды. Башында БШКга 59 талапкер арыз берген. Шайлоо 15 октябрга белгиленген.